Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана кадырлуу угармандарым. Кандайсыздар? Сиздердин назарыңыздарда жашоо окуялары каналы. Бүгүн биз сиздерге жашоодо болгон, жүрөктү тилип ойго салган, ачуу чындыктан алынган турмуштук чыгарманы сунуштайбыз. Каналга катталып, лайк басып, өз пикириңиздерди калтырууну унутпаңыздар. Анда эмесе окуяга назар салыңыздар. Айылдын четиндеги заңгыраган чоң үй. Сыртынан караган адам бул үйдө бакыт, байлык жана бейпилдик өкүм сүрөт деп ойлойт. Себеби бул үйдүн ээси Самат айылдагы кадыр барктуу, оокаттуу кишилердин бири. Көчөгө чыкканда жасалма күлүп, элдин баарына күйүмдүү көрүнгөн Саматтын чыныгы жүзүн ушул үйдүн босогосун аттаганда гана көрүүгө болор эле. Бул үйдүн ичинде эч качан жылуулук, балалык күлкү же аялга болгон сый урмат болгон эмес. Ал жерде тек гана коркунуч, көз жаш жана зордук, зомбулук өкүм сүрчү. Саматтын жубайы Гүлнур бул үйгө келин болуп түшкөндөн бери өмүрү тозок айланды. Жаш кезиндеги сулуулугунан, көздөрүндөгү учкундан эч нерсе калган жок. Самат үчүн аял бул болгону кул, анын тилин алган, тамагын жасаган жана ачуусу келгенде сабап ичин бошото турган бир жандык сыяктуу эле. Гүлнур таң атпай туруп, короо жайды иреттеп, Саматтын тамагын убагында бербесе дароо эле тилдеп, каргап, андан кийин каттуу соккулар башталчу. Самат аялын эч качан кадырлаган жок. Ал тургай эл көзүнчө да бул менин аялым деп сыймыктанып айтуудан арданчу. Сени адам кылган мен деген сөз Саматтын оозунан түшпөгөн урааны эле. Бул үй бүлөдө 2 бала чоңоюп жатты. 12 жашар Азирет жана 9 жашар Айбийке. Бул байкуш балдар төрөлгөндөн бери атасынан бир да жолу жылуу сөз угушкан жок. Самат өмүрүндө бир да жолу балдарын кучактап, маңдайынан жыттап, же эркелетип, кызым, уулум деп айткан эмес. Ал үчүн балдары да аялы сыяктуу эле бир жүк болчу. Кичинекей Айбийке курбу кыздарынын аталары аларды эркелетип, момпосуй алып бергенин көргөндө бурчка тыгылып алып ыйлачу. Эмнеге менин атам мени бир да жолу кызым дебейт? Мен жаман баламынбы деп апасынан сураганда, Гүлнурдун жүрөгүнө кан ыйлап, кызын кучактап сооротуудан башка айласы калчу эмес. Күндөрдүн биринде Самат жумушунан өтө жиндүү келди. Ал эшиктен кирери менен үйдүн ичине суук илеп киргендей баары селт эте түшүштү. Азирет менен Айбийке коркконунан бөлмөсүнө кирип эшикти бекитип алышты. Гүлнур титиреген колдору менен тамакты алдына койду. Самат тамакты бир кашык урттады да дароо каршысында турган Гүлнурдун бетине чачып жиберди. Сенин колуңдан эмне келет өзү? Тузу жокко, итта ичпейт муну деп бакырды. Самат, тузу жакшы эле го, ачууланбачы деп Гүлнур акырын айта бергенде, Самат ордунан атып туруп аялын чачтан алды. Каттуу сокку Гүлнурдун бетине тийгенде ал полго кулап түштү. Самат муну менен эле токтоп калган жок. Жерде жаткан аялын аяосуз тепкилей баштады. Апасынын чыңырган үнүн уккан Азирет чыдабай бөлмөсүнөн чуркап чыкты. Ата, сизден суранам, апамды урбаңызчы, апам ооруп жатат деп атасынын бутуна жабышты. Бирок көзүн кан баскан Ташбоор ата өз баласын аяонун ордуна аны да каттуу түртүп жиберди. Азирет башы менен үйдүн бурчундагы темирге бар урунуп, эсинен танып жыгылды. Башынан кан агып жатты. Кичинекей Айбийке бөлмөнүн босогосунда туруп, бул үрөй учурган көрүнүштү көрүп коркконунан үнү да чыкпай нес болуп катып калган эле. Азиреттин башынан аккан канды көргөндө Гүлнур өзүнүн ооруганын да унутту. Ал жан айласы кетип, канга боелгон уулун кучактап, боздоо ыйлап жатты. Кичинекей Айбийке болсо бурчта титиреп үнсүз көз жаш төгүп турган. Ал эми бул кандуу окуянын себепчиси Самат болсо, жерде жаткан аялы менен баласын бир да карап койгон жок. Ал тек гана үстүндөгү курткасын алып, өлбөйт, анткорлонбой тезирээк канды арчып үйдү тазалап койгула деп күбүрөндү да эшикти тарс жаап, машинасын от алдырып сыртка чыгып кетти. Ал өзүнүн тууган баласы өлүм менен өмүр ортосунда жатканына карабай, достору менен карта ойноп, арак ичкени кеткен эле. Гүлнур кошуналарын жардамга чакырып, Азиретти араң дегенде ооруканага жеткиришти. Дарыгерлер баланы дароо реанимацияга алып кирип кетишти. Гүлнур
Түнү бою оорукананын муздак коридорлорунда Кудайдан уулунун өмүрүн тилеп, ыйлап таң атырды. Эртеси күнү Азирет көзүн ачты. Бактыга жараша сокку мээсине каттуу зыян келтирген эмес, бирок башына бир нече тигиш түштү. Дарыгерлер Гүлнурдун бетиндеги көгалаларды көрүп, «Карындашым, бул эмне болгон окуя? Милиция чакыралы, күйөөңдүн үстүнөн арыз жаз» дешти. Бирок Гүлнур коркуп кетти. Эгер арыз жазса, Самат абактан чыккандан кийин аны да, балдарын да тирүү койбосун жакшы билчү. Ошондуктан «Жок, өзү жыгылып кетти, мен да байкабай тепкичтен куладым» деп калп айтууга мажбур болду. Турмуштун ачуусу ушунда эле. Жабыр тарткан аял зомбулук көрсөткөн күйөөсүн коргоп жатты. 3 күндөн кийин Азирет үйүнө кайтты. Баланын коркунучу ушунчалык күчтүү өткөндүктөн ал сырттан машинанын үнүн укса да, денеси калтырап, апасынын артына жашына турган болду. Айбике болсо такыр сүйлөбөй түнт болуп кетти. Бул эки наристе үчүн ата деген сөз мээримден эмес, коркунучтун, зордуктун жана кандын символуна айланган эле. Арадан күндөр өттү. Самат үйгө келип, баласынын абалын сурап да койгон жок. Ал үчүн эч нерсе болбогондой эле. Анын үстүнө ал айылдын ортосунда чоң той бергени жаткан. Максаты элге өзүнүн байлыгын, үлгүлүү ата экенин көрсөтүү болчу. Той күнү үйгө коноктор толду. Самат элдин алдында жасалма күлүп, конокторго сый көрсөтүп жатты. Айылдын аксакалдары Саматты мактап: «О, Самат, үмүтүбүздү актаган жигитсиң. Үй бүлөңдү гана эмес, элди да багып жатасың. Балдарың сени тартып азамат болуп өсүшсүн» деп бата беришти. Бул сөздөрдү укканда Саматтын көкүрөгү көтөрүлүп, өзүн ааламдын кожоюнундай сезди. Бирок дал ушул учурда коноктордун арасында отурган кичинекей Айбике атасына жакындап келип, акырын гана кийиминен тартты. Ал бир нече күндөн бери тамак жебей ооруп жаткан. «Ата, менин башым ооруп жатат», — деди Айбике назик үнү менен. Самат эл көзүнчө ачуусун көрсөтпөш үчүн тиштерин кычыратып, баласынын колун каттуу мыкчыды да кулагына шыбырады: «Жогол бул жерден. Элдин көзүнчө мени уят кылбай, бас үйгө» деп кызды нары түртүп жиберди. Саматтын көзүндөгү ошол таш боордукту көргөн кичинекей кыздын жүрөгү дагы бир жолу сынды. Ал элдин алдында туруп, атасынан бир ооз «Кызым эмне болду?» деген сөздү күткөн эле. Той аяктап, эл таркады. Самат ичимдикке мас болуп үйгө кирди. Анын көздөрү кайрадан канга толуп, үйдөн дагы бир жаңжалдын жыты чыга баштады. Гүлнур балдарын кучактап бөлмөдө титиреп отурган. Самат эшикти тээп кирип: «Кана тигилер, бүгүн баарыңды кууп чыгам, бул үй меники» деп кыйкырып, колуна темир бөлүгүн алды. Бирок бул жолу 12 жашар Азиреттин көзүндө коркунуч эмес, башка бир сезим пайда болду. Ал апасынын алдына туруп, атасына карай кадам таштады. Баланын көздөрүнөн жаш агып жатты. Бирок ал бул жолу калтыраган жок. «Сиз биздин атабыз эмессиз, сиз айбансыз» деп Азирет биринчи жолу атасына каршы кыйкырды. Аны уккан Самат кутурган иттей болуп, өз уулуна карай темирди көтөрдү. Дал ушул учурда үйдүн сыртынан милициянын сиренасынын үнү угулду. Самат колундагы темирди баласына карай шилтей бергенде, сырттан чуркап кирген милиция кызматкерлери анын колун кайрып жерге басып калышты. Самат мас болгонуна карабай: «Кое бергиле мени, бул менин үйүм, менин үй бүлөм, өзүм билем эмне кылышты, силерди ким чакырды» деп кутурган иттей жулунду. Көрсө, Саматтын үйүндөгү тозоктон тажаган жана кошуна үй бүлөнүн тагдырына ич айтышкан кошунасы Касым аксакал милицияга чалып жардам сураган экен. Ал Саматтын айылдагы кадыр баркынан, байлыгынан коркпой, акыры чындык тарапка барууну чечкен. Милиция Саматты колуна кишен салып бөлүмгө алып кетти. Ал үйүнөн сүйрөлүп чыгып баратып да Гүлнурга карап: «Сенден көрөм баарын, чыгып алайын, баарыңды тирүүлөй көмөм» деп каргап шилтеп жатты. Үйдүн ичинде тынчтык орной калгандай болду. Бирок бул тынчтык коркунучтуу тынчтык эле. Гүлнур балдарын кучактап, жерге олтуруп алып үнсүз ыйлап жатты. Ал эми Азиреттин денеси калтырап, бирок көз карашында акыры баары бүттү дегендей бир ишеним пайда болгон эле.
Эртеси күнү Саматтын бир туугандары Гүлнурдун үйүнө каптап келишти. Алардын бири да Гүлнурдун абалын, балдардын коркконун сураган жок. Тескерисинче баары жабылып Гүлнурду күнөөлөй башташты. «Эй Гүлнур, сен эмне күйөөңдү түрмөгө тыгып жесир калгың келип жатабы? Эркек киши ачууланат, урат да өлтүрүп салыптырбы?» деп урушуп жатышты. «Тезинен арызыңды ал. Саматтын аты булганса, баарыбызга уят» деп кыйкырышты. Гүлнурдун кайынэжеси болсо андан бетер: «Менин иним сени урган болсо, сенин тилиңден тапкандыр. Саматтай эркекти таап алгандыгыңа шүгүр кылбайсыңбы?» деп Гүлнурдун жүрөгүн тилди. Гүлнур милиция бөлүмүнө барууга мажбур болду. Сурак берген дарыгерлердин корутундусу Азиреттин башындагы жаракат баары Саматтын зордукчу экенин далилдеп турса да, Саматтын акчасы жана тааныштары ишке аралаша баштаган эле. Саматтын агасы чоң кызматта иштегендиктен ишти жапканга аракет кылып жатышты. Тергөөчү Гүлнурдан: «Арыз жазасызбы? Күйөөңүздү кылмыш жоопкерчилигине тарталыбы?» деп сураганда, Гүлнур артында турган каардуу туугандарды карап айласыз башын ийкеди. «Жок, арызым жок. Өз ара чечишип алдык» деп көз жашын көлдөттү. Арадан 2 күн өтпөй Самат үйүнө кайтты. Ал акчанын жана туугандарынын жардамы менен суудан кургак чыккан эле. Үйгө киргенде анын жүзүндө жеңүүчүнүн күлкүсү бар болчу. Анын бул көрүнүшү үй бүлө үчүн өлүм жазасы угулгандай эле таасир калтырды. Ал аялы менен балдарын конок бөлмөгө чогултту. Өзү төрдөгү креслого чалкалай отуруп тамекисин тутантты. «Көрдүңөрбү? Силер мени эч качан камата албайсыңар. Бул үйдүн кудайы да, кожоюну да менмин», деди ал, үнүн акырын чыгарып, бирок каардуу. Ал Азиретке жакындап келди. Бала коркконунан көзүн жумуп алды. Самат Азиреттин ээлигинен катуу мыкчып өйдө көтөрдү. «Сен мага каршы сүйлөгүдөй кимсиң, макулук? Менин нанымды жеп жатып, мага үнүңдү көтөрөсүңбү?» деп баланы жерге түртүп жиберди. «Мындан кийин бул үйдө менин уруксатымсыз дем да албайсыңар». Ошол түндөн баштап Самат балдарын такыр үйгө киргизбей, мал корооду иштетүүгө мажбурлады. 12 жашар Азирет менен 9 жашар Айбике таң атканча суукта малдын кыгын тазалап, оор жумуштарды аткарчу болушту. Ал тургай аларга тамакты да калдыктардан берип, өзүнүн тууган балдарын кул катары колдоно баштады. Ал өмүрүндө бир жолу да аларды балам деп чакырмак түгүл, атынан да айтчу эмес. «Эй, мал кайтарган неме?» деп чакырчу. Гүлнур бул кордуга өзү үчүн чыдап келсе да, балдарынын көз алдында соолуп, кулга айланып баратканына чыдай алган жок. Ал бир чечимге келди. Эгер бул үйдөн качып кетпесе, Самат акыры бир күнү же аны, же балдарын өлтүрүп тынарын түшүндү. Бир күнү Самат шаарга чоң конокко кеткенде, Гүлнур балдарынын жанына чакырды. Анын колдору титиреп, бирок көздөрүндө өмүрүндө биринчи жолу чечкендүүлүк пайда болгон эле. «Балдарым, Азиретим, Айбикем, биз бул үйдөн кетишибиз керек. Бүгүн түнү качабыз. Эч нерсе албайбыз. Болгону кийимдериңерди кийгиле. Атаңар келгенче бул айылдан алыс кетишибиз керек», деди акырын шыбырап. Азирет менен Айбике апасынын бул сөзүн укканда көздөрүнөн жаш атып кетти. Алар биринчи жолу апасынын оозунан өздөрүнүн атын мынчалык мээримдүү уккан эле. Түн ортосу болду. Сыртта жамгыр төгүп жатты. Гүлнур 2 баласынын колунан кармап, заңгыраган бирок тозок айланган чоң үйдүн эшигин акырын ачып, караңгылыкты көздөй кадам ташташты. Бирок алар дарбазадан чыга бергенде, алыстан Саматтын машинасынын жарыгы көрүндү. Самат коноктон эрте кайтып келе жаткан эле. Урматтуу угармандарым, ушуну менен биринчи бөлүмүбүз да аягына жетти. Качып бараткан Гүлнур менен балдарын Самат кармап алабы? Эгер кармаса, бул байкуштардын тагдыры эмне болот? Алар бул тозок үйүнөн кутула алышабы? Бул суроолорго жоопту кийинки бөлүмдөн билебиз. Сиздердин оюңуздарча Гүлнурдун качуу планы туурабы? Самат аларды көрүп калдыбы? Өз ойлоруңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Кийинки бөлүмдөн жолугушканча үйүңүздөрдөн кут береке кетпесин. Аман эсен болуңуздар.